9 bölüm. Сулайман теңирдин ибадатканасын, падыша сарайын куруп бүттү. Эмнени кааласа, ошонун баарын жасап бүттү. Ошондо теңир мурда Гибондо келгендей ага экинчи жолу келди. Теңир ага мындай деди: "Мен сенин сыйынууңду жана өтүнүчүңдү уктум. Сен курган бул ибадатканада менин ысымым түбөлүк жашашы үчүн мен аны ыйыктадым. Менин көзүм да, жүрөгүм да ал жерде дайыма болот. Эгерде сен мен сага осуят кылгандардын баардыгын аткарып, менин алдымда атаң дөөт сыяктуу таза жүрөк менен адил жашасаң, менин буйруктарым менен мыйзамдарымды сактасаң, анда сенин тукумуң Исраил элинин тагынан түшпөйт деп атаң дөөткө айтканымдай, сенин падышачылык тагыңды Исраилга түбөлүк коем. Эгерде силер да уулдарыңар да менден четтеп кетсеңер, менин силерге берген осуяттарым менен буйруктарымды аткарбасаңар, башка кудайларга кызмат кылып табына баштасаңар, анда мен өзүм берген жерден Исраилди жок кылам. Өзүмдүн ысымым үчүн ыйыктаган ибадаткананы таштап кетем. Ошондо Исраил бүт элдер арасында лакап жана күлкү болот. Ушул бийик ибадаткананын жанынан өткөн ар бир адам үрөйү учуп, ышкырып, теңир бул жерди жана бул ибадаткананы эмне үчүн ушундай кылды деп айтат. Ошондо булар ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыккан өздөрүнүн Кудай теңирин таштап, башка кудайларды кабыл алып, аларга табынып, кызмат кылышкандыгы үчүн ушул аламаттын баарын теңир алардын башына салды деп айтышат. Сулайман эки үйдү, теңир үйү менен падыша сарайын 20 жылда куруп бүттү. Тир падышасы Хирам Сулайманга каалашынча кедр жана кипарис жыгачын, алтын жеткирип тургандыгы үчүн Сулайман падыша Хирамга Галилея жеринен 20 шаар берди. Хирам Сулайман берген шаарларды көрүү үчүн Тирден чыкты, бирок алар ага жаккан жок. Ал: "Бир тууганым, сен мага эмне деген шаарларды бергенсиң?" деди. Анан Хирам аларды Кабул жери деп атады. Ушул күнгө чейин ал ушундай аталат. Падышага Хирам 120 талант алтын жөнөттү. Сулайман падыша теңирдин ибадатканасын өз үйүн курууга Милосепилин, Иерусалим дубалын, Хатсорду, Мегидону жана Гезерди калыбына келтирүүгө жумшоо үчүн ушундай салык салган эле. Мисир падышасы фараон келип, Гезерди басып алды да аны өрттөп, шаарда жашаган канаандыктарды кырып, аны Сулаймандын аялы болгон өз кызынын себине берди. Сулайман Гезерди жана төмөнкү Бейт Коронду, Баалатты жана чөлдөгү Тадморду, эгин сактай турган бардык шаарларды, майдан арабалар үчүн, атчан аскерлер үчүн шаарларды, Иерусалимде, Лебанондо жана өзүнө караштуу бардык жерлерде эмнени кургусу келсе, ошолордун бардыгын курду. Аморлуктардын, хеттиктердин, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын аман калгандарын, Исраил уулдары жок кыла албай калган алардын балдарын Сулайман кул сыяктуу жумушка салды. Ушул күнгө чейин ошондой. Сулайман Исраил уулдарын жумушка салган жок. Аларды жоокер, кызматчы, төрө, аскер башчы, майдан арабаларга жана атчан жоокерлерге башчы кылды. Сулаймандын жумушчуларынын үстүнөн караган көзөмөлдөөчүлөрдүн саны 550 болчу. Фараондун кызы Дөөттүн шаарынан Сулайман куруп берген үйгө көчүп келди. Анан Сулайман Милосепилин курду. Сулайман теңирге арнап өзү курган курмандык чалынуучу жайга жылына 3 жолу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды, тынчтык курмандыктарын чалып, теңирдин алдында жыпар-жыттуу заттарды түтөтүп турду. Ошентип, ал үйдү куруп бүтүрдү. Сулайман падыша ошондой эле Эдом жериндеги, Кызыл деңиздин жээгиндеги, Эйлаттын жанындагы Эт-Сатон кеберде кеме курду. Хирам деңизди жакшы билген кол астындагы кемечилерин Сулаймандын кол астындагы кишилер менен бирге кеме менен жөнөттү. Алар Опирге сүзүп барып, ал жактан Сулайман падышага 420 талант алтын алып келишти. 6 бөлүм. Балдар ата-энеңерге баш ийгиле. Бул теңирге жагат. Анткени ушундай кылганыңар туура. Ата-энеңди сыйла деген осуят убадалуу осуяттардын биринчиси. Сага жакшы болуш үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болуш үчүн ата-энеңди сыйла. Аталар, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла. Аларды теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Кулдар кожоюнуңарга машаяка баш ийгендей чын жүрөктөн коркунуч жана титирөө менен баш ийгиле. Бирок адамдарга жагынуучуларга окшоп көзгө көрүнүш үчүн баш ийбегиле. Тескерисинче, машаяктын кулдары катары Кудайдын эркин чын жүрөктөн аткарып, адамдарга эмес теңирге кызмат кылгандай тырышчаактык менен кызмат кылып баш ийгиле. Анткени кул болобу, эркин адам болобу, ар ким өзүнүн кылган жакшы ишине жараша теңирден тиешесин аларын билесиңер. Кожоюндар, силер да кулдарыңарга катаал мамиле жасабагыла. Анткени алардын да силердин да үстүңөрдө асманда кожоюнуңар бар экендигин, анда бет карамалык жок экенин билесиңер.
Акырында айтарым, Теңирден жана анын кудуреттүү күчүнөн күч алгыла. Шайтандын айла амалдарына каршы тура алуу үчүн Кудайдын бардык курал жарагын кийгиле. Анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, бийликтегилерге, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз. Ошондуктан кыйын күндөрдө каршы тура алышыңар үчүн, бардыгын жеңип туруштук бере алышыңар үчүн Кудайдын бардык курал жарагын алгыла. Ошентип чындык менен курчанып, адилдикти соот кылып кийип, 15 бут кийимдерди кийип, тынчтык жөнүндөгү жакшы кабарды таратууга даяр тургула. Баарына мурун Амалкөйдүн оттуу жебелеринин баарын өчүрө алышыңар үчүн ишенимди калкан кылып алгыла. Ошондой эле куткарылгандыгыңарды туулга кылып кийип, Кудай сөзүн рухий кылычты алгыла. Жалынуу жана сурануу менен бардык учурда рухтун жетеги менен сыйынгыла. Дайыма сергек болуп, туруктуулук менен сыйынгыла. Бардык ыйыктар үчүн. Ошондой эле мен үчүн сыйынгыла. Мага керектүү сөз берилсин. Жакшы кабардын сырын кайраттуулук менен ачык жарыялагыдай болоюн. Жакшы кабар үчүн мен элчилик кызматты кишенде жүрүп аткарып жатам. Ошондуктан жакшы кабарды кайраттуулук менен кандай таратышым керек болсо, ошондой таратышым үчүн сыйынып тургула. Менин абалым, иштерим кандай экендигин силер да билишиңер үчүн Теңирдин ишенимдүү кызматчысы, сүйүктүү бир тууганыбыз Тихик силерге бүт баарын айтып берет. Мен аны силерге ушул максат менен жиберип жатам. Ал силерге биздин абалыбыз жөнүндө билдирип, силерди сооротот. Кудай Атадан жана Теңир Иса Машаяктан бир туугандарга тынчтык, ишеним жана сүйүү тилейм. Теңирибиз Иса Машаякты өзгөрүлбөс сүйүү менен сүйгөндөрдүн бардыгына Кудай ырайымын төгө берсин. Амин. 39 бөлүм. Сен болсо адам уулу, Гогко каршы мындай деп пайгамбарчылык кыл. Кудай Теңир мындай дейт: Мешех менен Тубалдын башкы төрөсү Гог, мен сага каршымын. Сени буруп келем, сени жетелеп, эң алыскы түндүк жеринен алып чыгып, Исраил тоолоруна алып келем. Сол колуңдагы жааңды кагып чүрөм, оң колуңдагы жебелериңди ыргытам. Сен өзүңдүн сансыз аскериң менен, жаныңдагы элдер менен Исраил тоолорунда өлөсүң. Сени ар түрдүү жырткыч канаттууларга жана талаа жырткычтарына жем кылам. Сен ачык талаада өлөсүң, анткени муну мен айттым дейт Кудай Теңир. Магокко жана аралдарда бейкапар жашап жаткандарга от жиберем. Ошондо менин Теңир экенимди билишет. Өзүмдүн элим Исраилдин ичинде өзүмдүн ыйык ысымымды таанытам. Мындан ары өзүмдүн ыйык ысымымдын булгануусуна жол бербейм. Ошондо элдер Исраилдин ыйык Теңири мен экенимди билишет. Бул күн келет, ордунан чыгат дейт Кудай Теңир. Бул күн мен айткан күн. Ошол күнү Исраил шаарларынын тургундары чыгып, курал жарактар менен от жагышат. Калкандар жана сооттор менен, жаалар жана жебелер менен, найзалар жана чокморлор менен от жагышат. Булар менен 7 жыл от жагышат. Талаадан отун ташышпайт, токойдон жыгач кыйышпайт, анткени жалаң курал жарактар менен от жагышат. Өздөрүн карактагандарды каракташат, өздөрүн талап тоногондорду талап тоношот дейт Кудай Теңир. Ошол күнү мындай болот: Исраил жеринде деңиздин чыгыш жагында жаткан жолоочулардын өрөөнүндө Гогко бейит үчүн жер берем. Ал бейит жолоочулардын жолун тосуп калат. Ал жерге Гогту жана анын сансыз аскерин көмүшөт. Ошентип аны Амон Гог өрөөнү деп аташат. Жерди тазалаш үчүн Исраил аларды 7 ай бою көмөт. Аларды ал жердин бардык эли көмөт. Мен өзүмдү даңктаган күн алар үчүн даңктуу күн болот дейт Кудай Теңир. Жер бетин көмүлбөй калгандардан тазалаш үчүн, аларды жолоочулардын жардамы менен көмүү үчүн жерди карап чыгууга туруктуу кишилерди дайындашат. Алар 7 ай өткөндөн кийин издей башташат. Жерди карап чыгуучулардын ичинен кимдир бирөө ал жерден адамдын сөөгүн көрсө, анын жанына белги коюп коет. Ал белги сөөк көмүүчүлөр аны Гог өрөөнүнө койгонго чейин турат. Ошондуктан шаардын аты Амона деп аталат. Алар жерди ошентип тазалашат. Кудай Теңир мындай дейт: Сен болсо адам уулу, ар түрдүү канаттууларга жана талаа жырткычтарына айт: чогулуп келгиле. Менин силер үчүн соё турган курмандыгыма, Исраил тоолорундагы чоң курмандыкка туш-туштан чогулуп келгиле. Эт жеп каны ичесиңер. Күчтүү адамдардын этин жейсиңер, жердин төрөлөрүнүн канын ичесиңер. Алардын баары Башандын бордолгон кочкорлору, козулары, текелери жана букачарлары. Менин силер үчүн сойгон курмандыгымдын майынан тойгуча жейсиңер. Канынан мас болгуча ичесиңер. Менин дасторконумдан аттарга жана чабандестерге, ар кандай күчтүү адамдарга жана аскерлерге тоесуңар дейт Кудай Теңир. Ошентип мен элдердин арасында өзүмдүн даңкымды көрсөтөм. Бардык элдер менин жүргүзгөн сотумду, менин алардын үстүнө койгон колумду көрүшөт.
Ошол күндөн тартып мындан ары Ысрайыл эли өздөрүнүн Кудай Теңири мен экенимди билет. Ошондо элдер Ысрайыл өзүнүн күнөөсү үчүн туткундалып кеткенин билишет. Алар менин алдымда жүзү каралык кылышкан үчүн мен алардан өз жүзүмдү жашырып, аларды душмандарынын колуна салып бердим. Ошондо алардын баары кылычтан кырылышты. Мен аларга өздөрүнүн ыпластыгы менен мыйзамсыздыгына жараша кылып, алардан өз жүзүмдү жашырдым. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: Жакыптын туткундалып кеткендерин азыр кайрып келем. Бүт Ысрайылга ырайым кылам. Өзүмдүн ыйык ысымыма болгон кызганычымды көрсөтөм. Алар өздөрүнүн жеринде эч ким коркутпай, коопсуз жашап жатышканда, мен аларды элдердин арасынан кайрып келгенде, аларды өздөрүнүн душмандарынын жеринен жыйнап келгенде, алар аркылуу көп элдердин көз алдында өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөткөндө, алар өздөрүнүн менин алдымда кылган кылмыштары менен мыйзамсыздыктарын сезишет. Аларды элдердин арасына чачып, кайрадан өз жерине жыйнап келгенде, алар өздөрүнүн Кудай Теңири мен экенимди билишет. Ошондон кийин ал жерлерге алардын эч бирин калтырбайм. Ошондон кийин мен өз жүзүмдү алардан жашырбайм, анткени мен өз рухумду Ысрайылга төгөм дейт Кудай Теңир. 4-чү китеп 89-чу забур. Кудайдын кишиси Мусанын сыйынуусу. О Теңир, сен биздин түбөлүк баш калкалар жайыбызсың. Тоолор жаралганга чейин эле, жер менен ааламды жаратканга чейин эле сен кылымдан кылымга Кудайсың. Сен адамдарды кайрадан топурак кылып жатып, адам баласы кайрадан топурак бол дейсиң. Анткени сенин көз алдыңда 1000 жыл кече эле өтүп кеткен күндөй, түнкү күзөт убагындай. Сен аларды сел алгандай алып кетесиң. Алардын өмүрү түш сыяктуу, алардын жашоосу эртең менен өсүп чыгып, гүлдөп, көгөрүп, кечинде чабылып кургап калган чөп сыяктуу. Анткени биз сенин каарыңдан жок болобуз, сенин жаалыңдан дүрбөлөңгө түшөбүз. Сен биздин мыйзамсыз иштерибизди өзүңдүн алдыңа, жашыруун күнөөлөрүбүздү өз жүзүңдүн жарыгынын алдына койдуң. Биздин бардык күндөрүбүз сенин каарыңдын алдында өттү. Биз өз жылдарыбызды үн сыяктуу жоготуп жатабыз. Биздин өмүр жашыбыз 70 жыл, ал эми күч кубаттуу болуп турганда 80 жыл. Анын эң сонун учуру эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз тез өтөт. Биз учуп бара жатабыз. Сенин каарыңдын күчүн ким билет? Сен каарданганда аларга эмне кыларыңды ким билет? Акылдуу болушубуз үчүн өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт. Теңирим, кайрыл бизге. Качанга чейин ушинте бересиң? Өзүңдүн кулдарыңа ырайым кыл. Бизди өзүңдүн ырайымыңа эртерээк тойгуз. Ошондо биз өмүрүбүз өткөнчө кубанычка, шаттыкка бөлөнөбүз. Сен бизди жабыркаткан күндөрүң үчүн, азапка салган жылдарың үчүн кубандыр. Өз кулдарыңа өз иштериңди көрсөт. Алардын балдарына өз даңкыңды көрсөт. Кудай Теңирибиздин ырайымы биздин үстүбүздө болсун. Биздин иштерибизге ийгилик бер, биздин колдон чыккан иштерге ийгилик бер.